berет. Assalamu alaikum ustaz, kandayсыз? Mende mындай суроо бар. Мен көп жылдан бeri намаз окуйм, бирок айланамдагы адамдар мындайсың, андайсың деп адам акысына көп керет. Көңүлүм ооруйт. Азыр ошол адамдарды көргүм да келбейт. Бирок аларды Аллах үчүн кечирем. Бирок аларды көргөнү баягы сөз дагы эле кайталана берет. Мен чарчап бүттүм. Сиздин кеңешиңе муктажмын. Эми андай адамдар боло турган болсо, сиз өзүңүз акыңыз бар. Ал адамдар менен мамиле кылбай коюңуз болду. Сиз ар бир адам менен мамиле кылганга милдеттүү эмессиз. Сизге жакпайбы, сиздин кадырыңызды түшүрүп атабы, сизди кемсинтип атабы, окшогон акылсыз, тарбиясыз адамдардан алыс болуш керек болду. Анан Аллах үчүн кечирдим деген не болду? Кечириш керек дагы болду. Аларды Аллахка тапшырып коюп, өзүңүз башка жумуш кыла беришиңиз керек. Алардан алыс болуш керек. Эми бир жерде иштеп калышы мүмкүн, башка болуп калса деле көңүлү бурганга аракет кылыш керек. Азыр бизде ушундай абалдар бар. Ушу жактырбаган адам менен деле бир сүйлөшүп, бир жерде отуруп, бир маселелерди чечип калган абалдар болуп атат. Чубак ажындагы айтканын уккан элем. Өлүп калсаң, жаназасына баргың келбеген, өлүп калса жаназасына баргың келбеген адамдар менен дагы отуруп чай ичтим депчи. Эми кээде жашоодо ошондой болуп калат да, саясат болот, башка нерсе болот. Эми ошондой кылып көңүлү бурбай эле коюңуз, сүйлөшпөй коюңуз. Аллах таалам ишиңизге ийгилик берсин.